Тарых бул жөн гана кызыктуу окуяларды угуу үчүн эмес, балким башыбызды бийик көтөрүп, тарых бурмалоочуларына каршы чыкчу куралыбыз. Биз алсыз эмеспиз жана биз ошол алп баатырлардын урпактарыбыз. 1893-жылдардын башында Алай хан ишасынын жана анын балдарынын тагдырына орус колонизаторлору тарабынан катуу сокку урулган. Өзбекстандын мамлекеттик архивинде Түркістан генерал-губернаторлугунун канцеляриясынын номер 1768 архивдик иш папкасы сакталып турат. Андагы маалыматтар боюнча 1893-жылы октябрь айынын акыркы күндөрүндө Кашкар жеринен төөгө буюм тайым артып келаткан кербен Бүлөлүүнүн чатында Эркечтан бажыканачылары тарабынан токтотулат. Ал кербен Алымбек датка менен Курманжан датканын кенже баласы Камчыбектин зайыбы Асел айым артып келаткан жүк болгон. Бажыканачылар кыргыздардан төөгө жүктөлүп таңылган таңгактарды чечүүнү жана сандыктарды ачып көрсөтүүнү талап кылышкан. Анткени бажыканачылардын алган маалыматына караганда, чек арадан алып өтүүгө тыюу салынган контрабанда товарлары өтөт деген тымызын кабар бар эле. Бүлөлүүнүн чатында бажыканачылар кербенди токтотушуп, жүктү ачып көрсөтүүнү талап кылышкан. Жүк артып келе жаткан жигиттер аткезчилердин талабын аткаруудан баш тартышкан. Асел айымды жана анын жүгүн артып келаткан кербендин башчысы Камчыбектин жайлоо чарбасын башкарган айтылуу акпалван болгон. Сандыктарды ачуу үчүн бажыканачылар Асел айымдын чачпагы тагылган чачын кылыч менен кесе чаап, ачкычты алып сандыкты оодарышкан. Бул окуяга аялдардын аралашканынын себеби Камчыбектин эркеси Асел айым жибек кездемелерди тандоо үчүн адатта Кашкарга өзү барчу, аны аялдар коштоп жүрчү. Жандоочу аялдарда аргасыздан окуянын көбөлөрү гана эмес, катышуучулары да болуп калышкан. Сандыктагы чай, Кытай жибектери, кичинекей күзгүлөр, шуру берметтер жана башка буюм тайымдар чачылган. Албетте, жибек жолун көзөмөлгө алган Камчыбектин зайыптары бермет шуруларды тагынышкан. Аны контрабанда катары эсептеп, бажыканачылар пара талап кылышкан. Солдаттар үчүн пара керек болсо, бектин жигиттери үчүн айымдын чачын кестирип койгон намыс кымбат болгон. Натыйжада күүлөнгөн бажы кызматчылары менен намыстанган жигиттердин ортосунда кармашуу башталат. Ошондо акпалван «Эмне карап турасыңар? Үйүзгө барып өтүп жайлап салгыла» деп бозбурчукту көрсөтөт. Бул окуядан көп өтпөй, Осмон мамлекети кулагандан кийин дал ушуга окшош окуя кайталанат. Осмон империясы кулагандан кийин Түркиянын түштүгүндө жайгашкан Кахраманмараш шаарына Франция баскынчылары бастырып кирет. Ал кезде түркиялык аялдар хиджабчан жүрүшөр эле. Хиджабчан жүргөн аялдарды көргөн француз генералы аялдарга кайрылып ушундай дейт: «Халифалык дооруңар бүттү. Бүгүндөн баштап силер Франция өкмөтүнүн кол астындасыңар. Хиджабыңарды чечкиле» деп өкүм кылат. Мусулман аялдар жоолугун чечүүдөн баш тартышты. Француз генералы бир аялдын жоолугун чечүү үчүн колун узатканда, ошол жерде турган сүт сатуучу мусулман эркектин кыжыры келип, намысына чыдай албай жана мусулман аял затын коргоо үчүн тапанчаны алды да генералды атып салат. Бул окуядан кийин аймакта ыңкылап башталып, натыйжада француз баскынчылары аймактан кууп чыгарылат. Кахраманмараш облусу азат кылынат. Кийинчерээк сүт сатуучуга сүтчү имам Кахраманмараш облусун азат кылган инсан деп аталган айкел тургузулат. Айкелде жоолукчан аял, анын жоолугуна кол узатып жаткан генерал жана аны тапанча менен атып өлтүрүп жаткан сүт сатуучу эркектин сүрөтү чагылдырылат. Толук бир коомду тургузуу бир аялдан башталат. Аялдарын кордогон калк эч качан жеңишке жетпейт. Кемсинтип кордоп жүргөн аялыңсага кемсиген, кор болгон перзентти гана төрөп бере алат. Эртеден кечке ургулаган карындашың эч нерсеге жарабаган бир бала тарбиялагандан башкага жарабайт. Урматтап сыйлабаган энең эч качан сенин жеңишке жетип улуу инсандардан болууң үчүн дуба кылбайт.
Ал эми билим алуудан тосуп койгон кызың бул үммөттүн пайдасыз адамдарынан болот. Аялдарга жакшы мамиле кылгыла, анткени алар бекем курулуштун пайдубалы, алар коомдун жандануусунун башаты. Аялдарыбызды коргогон баатырларыбыз көп болсун. Келечекте биздин баатырга да өзүнүн эрдигин чагылдырган ушундай бир эстелик тургузулат деген ишеничтебиз.